Саламатсыздарбы, урматтуу жердештер. Бүгүнкү эфирде Путиндин 15 июнь 2021 чыккан 364 указы боюнча түшүндүрмө берип кетели деп чечтим. Мурдагы былтыркы март 2020 жылы кийин сентябрь 2020 жылы чыккан указдарынан айырмасы бүгүнкү 15 июнь 2021 чыккан указда временная регистрация продление болбойт. Временная регистрация продление болбойт дагы, бирок ЕАЭС мамлекеттери үчүн азыр айтып кетем. Миграционный картада гостевой, частный, вне зависимости кандай максат менен Россия территориясына киргенинен независимо статусту легализовать этип алганга шанс берилип атат. Мындайча айтканда, кимде ким гостевой, частный менен кирген адамдар болсо 90 күнүн ичинде кайра чыгып кетиш керек болгонго, ошол адамдар азыр легально, официально жумушка кирүүгө шанс берилип атат. Ошону менен бирге регистрация ким кайсы жарандарга, кандай статустагы жарандарга уруксат берилди. РВПС бар, вид на жительство, статус беженца же болбосо госпрограмма менен келген жарандардын регистрациясы автоматом узартылат. Ошон үчүн бардык жарандарды, бардык мигранттарды суранып кетет элек, дагы да болсо бир шанс берилип атат. Россия өкмөтү тарабынан официально жумушка киришке аракет кылгыла. Биз дайыма үгүттөп кеткенбиз, дагы бир жолу суранабыз. Дагы бир баса айтып кетчү нерсе, депортация, выдворение через спецприемник болбойт экен. Бул да жакшы жаңылык. Кимде ким административный нарушение же бир кандайдыр бир нарушениялар менен депортацияга туура келген адамдар болсо, 15 июндан тарта, буга чейинкилер эмес, 15 июнда 2021 жылы указ чыкса, 16 июнь 2021 жылдан баштап бул указ күчүнө кирет. Суроолор болсо кайрылсаңыздар болот, номерлерибиз баары ссылкада болот. Кайрылыңыздар, суроолоруңуздарга жооп беришке аракеттенебиз.